Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз кезектеги лекциялык сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин предметибиз адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети. Темабыз бөйрөк үстүндөгү без. Сабактын планы бөйрөк үстүндөгү бездин топографиясы, башкача айтканда жайланышы, бөйрөк үстүндөгү бездин түзүлүшү, бөйрөк үстүндөгү бездин иш аракети жөнүндө карамакчыбыз. Адегенде бездин топографиясы, жайланышы. Бөйрөк үстүндөгү без адамдын жана омурткалуу жаныбарлардын ички секреция бези, башкача айтканда эндокриндик без. Бөйрөк үстүндөгү бездин өзгөчө касиети бөйрөк үстүндөгү без жуп бездерге кирет. Ал организмдин курсак көңдөйүнүн каптал бөлүгүндөгү жуп болгон бөлүп чыгаруучу орган бөйрөктүн үстүңкү бөлүгүндө орун алган. Бөйрөк үстүндөгү без латынча гландулея suprarenals деп аталат. Ал бөйрөк үстүндөгү без бөйрөктүн үстүңкү бөлүгүндө сырты сары түстө болгон бодуракай, жылмакай келген без болуп эсептелет. Бөйрөк үстүндөгү бездин түзүлүшүн карап көрө турган болсок, бөйрөк үстүндөгү без сыртынан эпителий катмары менен капталган. Анын ички бөлүгү кыртыш жана мээ бөлүктөн турат. Бул бөйрөккө дагы тиешелүү. Бөйрөк органы дагы эки катмардан турат. Сырткы кыртыш, ички мээ бөлүк. Дал ушундай түзүлүштү бөйрөк үстүндөгү без дагы кайталайт. Бөйрөк үстүндөгү без дагы демек эки катмардан турат. Сырткы катмар бул мына сүрөттө көрүнүп тургандай сырткы катмар кыртыш катмары, ал эми анын ички катмары мээ катмары болуп эсептелет. Биз ушул бөйрөк үстүндөгү безден кандай гормондор бөлүнүп чыгат? Урматтуу студенттер, бул тамгаларга аябай көңүл буруп тургула. Анткени силерге тапшырма дал ушул слайд боюнча болмокчу. Бөйрөк үстүндөгү бездин бездин эки катмары бар деп айттык. Бул сырткы кыртыш катмары, мен мына стрелка менен көрсөтүп атам. Анан жашыл түс менен белгиленген. Экинчиси мээ катмары. Бул кызыл тамга менен белгиленген. Биринчи биз сырткы катмарга келе турган болсок, сырткы катмар кыртыш катмарынан жыныс гормондору, мынакей баш тамгасы жазылган жыныс гормондору бөлүнүп чыгат. Өзгөчө кыртыш катмарынан бөлүнүп чыккан жыныс гормондору карама каршы, башкача айтканда карама каршы багытта бөлүнүп чыгат. Бул дегенибиз организмдердин, мисалы үчүн аялдарда эркектик жыныс гормону, андроген гормону бөлүнүп чыгат. Эркектерде болсо аялдардын гормону, эстроген гормону бөлүнүп чыгат. Көрдүңөр, бул өзгөчөлүк. Бул ушул бөйрөк үстүндөгү бездеги карама каршы гормондордун бөлүнүп чыгышы. Андан сырткары альдостерон, мына А болуп турат, альдостерон гормону, андан кийинкиси кортизон гормону бөлүнүп чыгат. Кортизон гормону бөлүнүп чыгат. Ал эми ички бөйрөк үстүндөгү бездин ички мээ катмарынан, мээ сымал катмарынан эки гормон бөлүнүп чыгат. Бул А адреналин жана Н норадреналин гормондору бөлүнүп чыгат. Мээ кыртышынан, мээ катмарынан бөлүнүп чыккан бул эки гормон бөйрөк үстүндөгү бездин негизги гормондору болуп эсептелет. Андан кийинки слайдда ушул кыртыш, бөйрөк үстүндөгү бездин кыртыш катмарынан бөлүнүп чыккан гормондорду дагы бир рет кайталап кетебиз.
кортикостерон, альдостерон, гидрокортизон, андроген, прогестерон, эстроген, кортикостероид. Бул гормондордон сырткары мына ушул жалпы 40 бөлүгүнөн катмарынан 50дөн ашык гормон бөлүп чыгарат. Эми бул гормондордун 40 катмарынан бөлүнүп чыккан гормондор кандай касиеттерге ээ? Эгер биз альдостерон менен кортизон гормонун алып келе турган болсок, бул организмдеги минерал алмашууга, минералдык заттардын алмашуусуна, туздун алмашуусуна, суунун алмашуусуна чоң кызмат аткарат. Жана ошондой эле кортизон, альдостерон гормондору физикалык жумуш аткарган учурда организмдердин, мисалы үчүн адамдын эмгектенген учурдагы чарчоо учурунда, ошондой эле омурткалуу жаныбарлардын мисалы үчүн кыймылында, чуркагандан кийинки абалында организмдин кайра калыбына келишине кортизон жана альдостерон гормондору чоң кызмат аткарат. Андан кийинки кортикостерон менен гидрокортизон бул гормондор экөө биргеликте иштеп, алар негизинен организмдеги белоктук алмашуу, углеводдук алмашуу процесстерин жөнгө салып, андан сырткары организмдин коргоо функциясын жөнгө салат, иммунитетти жогорулатат деп айтсак болот. Андан кийинки биз дагы эле 40 катмарындагы гормондор жөнүндө сөз кылып атабыз. Жана айтып кеткендей, 40 катмарында организмдин жынысына карап бөлүп чыгарбастан, ошол организмдин жынысына карама каршы гормондорду бөлүп чыгарат деп айтканбыз. Анын ичинен дагы бир сыйра кайталап кетсек, аялдарга мен силерге менен көрсөтөм. Бул гормон өзү эркектерден бөлүнүп чыккан гормон болчу, бирок 40 катмарында бул тескерисинче аялдарда андроген гормонун иштеп чыгарат. Ал эми эркектерде тескерисинче аялдардын гормону эстрогенди иштеп чыгарат. Прогестерон гормону бул көбүнчө аялдарда болот, көбүнчө менструациялык циклды жана эмбрионалдык өрчүү мезгилинде бул гормондор чоң кызмат аткарат. Ушул айткан гормондор булар жыныс гормондоруна кирет. Бул гормондордун 40 катмарындагы гормондордун көбөйүп жана азаюусу көптөгөн ооруларга алып келет. Эгерде 40 катмарындагы гормондордун аз бөлүнүп чыгышы аддисон же башкача айтканда коло оорусуна алып келет. Мында организмдеги тери катмарынын бузулушу жүрөт, ар түрдүү түс. Коло дегенде биз түшүнөбүз, көгүш түскө өтүп кетет деген сыяктуу. Организмдеги теридеги пигменттердин бузулушу жүрөт, мынакей псориаз оорусу алып келет, мына мүлктөрдүн бузулушуна алып келет, тиштердин мүлктөрдүн бузулушуна алып келет. Бул 40 катмарындагы гормондордун аз бөлүнүп чыгышы. Ал эми 40 катмардагы гормондордун көп бөлүнүп чыгышы иценко-кутинг деген ооруга алып келет. Бул оору сүрөттө көрүп тургандай, организмдеги май катмарынын ашыкча запас түрүндө сакталышы семирүүгө алып келет, организмдин салмагынын жогорулашына алып келет. Биз андан кийинки слайдка өтө турган болсок, биз бөйрөгүсүндөгү безин ички катмары мээ катмарына келдик. Мээ катмарынан ошо бөйрөгүсүндөгү бездин эң негизги гормону болгон 2 гормон бөлүнүп чыгат. Адреналин жана норадреналин деген гормондор бөлүнүп чыгат. Бул 2 гормон бири-бири менен байланышта иштейт, дайыма биргеликте болушат. Сөзсүз бирөө күчөтсө, экинчиси басаңдатат деген сөздү алып келебиз. Бул жердеги сүрөттөрдү байкасаңар, адамдын коркунуч, капалануу, кыжаалат болуу мезгилинен кайра калыбына келүү мезгили. Бул жерде дагы капалануудан кайра кубанууга алып келүү мезгили. Демек, бул гормондор бири-бирин
толукташат, бири-биринин жолун тескерисинче болсо дагы калыптоого аракет кылат. Ушул бөйрөк үстүндөгү бездин негизги гормону болгон адреналин, норадреналиндер булар нерв уштарын, алар организмдеги нерв уштарын жалпы бири-бирине информацияны жеткирүү кызматында чоң роль аткарат. Ошондой эле кан айлануу системасын жөнгө салууга катышат, зат алмашуу процессинин жүрүшүнө таасирин тийгизет, андан сырткары дем алуу органдар системасынын иш аракетин жогорулатат. Ошондой эле гормондордун бөлүнүп чыгышын жөнгө салат. Бөйрөк үстүндөгү бездин дагы бир өзгөчөлүгү болуп, ички секреция бездери менен тыгыз байланышта иштейт. Адреналин, норадреналин биргеликте кызмат аткаруу менен боордун курамындагы гликоген татаал полисахариддик затты ажыратып, глюкозага чейин ажыратып, кан айлануу системасынын курамына глюкозанын санын көбөйтүп берет. Бул өтө өзгөчө касиети, кызматы болуп эсептелет. Эми ар бир мээ катмарынан бөлүнүп чыккан гормондун өзгөчө касиеттерин карап көрө турган болсок, адреналин бул гормон нейромедиатор эмес, нерв импульстарына түздөн-түз таасир этпейт. Адреналин ур же кач деген реакцияда иштейт. Бул гормон стресс абалында, коркунуч абалында, кыжыл абалында, травма алган абалында, күйүк алганда бат күчөйт. Ошол мезгилде жүрөктүн иши тездейт, башкача айтканда согуу, миокарддын согуусу могул кардиограммада жакшы билинип турат, аябай чоң басым менен сого баштайт. Булчуңдардын жыйрылуусу мынакей күчөнөт. Мындайча айтканда, адреналин мынакей көрүп турасыңар, нервдик реакцияларды аябай тездетет. Аябай стресс абалына келген мезгилди адреналин күчөтөт. Ошол мезгилде адреналиндин күчөөсү менен бул жерде симпатикалык нерв системасынын иш аракети күчөйт. Симпатикалык нерв системасы вегетативдик нерв системасына түздөн-түз таасир этет. Вегетативдик нерв системасы бул органдар системасынын иш аракетин күчөтөт. Ошондуктан кан айлануу, дем алуу, тамак сиңирүү системалары тездейт. Адреналин көбөйгөн учурда организмдин башка органдар системасынын иши убактылуу токтойт. Мисалы үчүн, аябай коркунуч мезгилинде адамдын бөлүп чыгаруу системасынын байкалбайт. Адам стресс мезгилге келгенде тамак сиңирүү системасы ач калганын билбейт. Мына ушул бардыгы адреналиндин таасиринен болот. Андан кийинки норадреналин. Бул адреналинге караганда нейромедиатор. Бул норадреналин адреналинге чейинки пайда болгон зат деп эсептешет. Анткени адреналиндин ишин басаңдатат. Нейромедиатор болгонунун себеби аксондордогу синапстык, эки аксондун ортосундагы синапстык байланышта булар мынакей сүрөттө көрүнүп тургандай биринен экинчисине информацияларды өткөрүп берет. Ошон үчүн нейромедиатор деп аталат. Андан кийин мынакей аябай стресс кан басымын басаңдатат стресс мезгилинде, капаланууну кайра өзүнүн абалына алып келет. Демек, парасимпатикалык нерв системасын болуп иштейт. Башкача айтканда, күчөп турган нерсени кайра калыбына келтирүү үчүн иштейт. Мынакей бул сүрөттө дагы көрүнүп тургандай, бөйрөк үстүндөгү без мынакей адреналин, коркунуч, капалануу, кыжалаттанууну алып келе турган болсо, норадреналин анын аябай ачууланып, аябай жинденип, аябай нерв иштеткен учуруна алып келет. Бул эки процесс бири-бирине карама-каршы иштөө менен организмдеги процесстер калыбына келет.
Урматтуу студенттер, мен силерге сабакты жыйынтыктап атып, тапшырмаларды бергим келет. Биз бүгүн бөйрөк үстүндөгү без жана алардын гормондору жөнүндө сөз кылдык. Сиздер бул сүрөттө кантип түшүнөсүңөр? Ошол бөйрөк үстүндөгү без боюнча бул сүрөт өзгөчө бир слайдда айтылып кетти. Ошол слайдты кайрадан карап чыгып, силер ушул сүрөткө жооп бергиле. Экинчи дагы бир суроо бар. Адреналин жана норадреналин биргеликте кандай иштерди алып барат? Бул боюнча эссе жазып, бул эссенин жыйынтыгын, эссени жазып, мага жөнөтөсүңөр. Урматтуу студенттер, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Биздин лекциябыз аяктады.